Assalamu alaikum. Ыйык Рамазан айын акыркы 2022 жылга карата акыркы күндөрү болуп атат. Ошол кармап аткан орозоңуздарды Алла Таалам кабыл кылсын. Ошол койгон суранган ой максаттарыңызга, тилектериңиздерге жетишиңиздер демекчимин. Алла Таалам колдосун. Сиздер Машина Кежи каналын көрүп жатасыздар. Ош шаарында Жапалак унаа базарындабыз. 1 май 2022 жыл. Апта күнгө жекшемби. Nexia, Lanos, Avante 1-2 жана Tico менен Labолорду дал ушул видеодон көрөсүздөр. Могу Nexia 2ден баштай берели. Баасы канча болуп атат? 170 миң. 2008 1.5. Bir ayda kurasın. Туманниктер жок. Комплектациясын айта кетейли. Гидравлика барбы? Жакшы. Болду. Мына монитор бар экен. Камера бар дейт. Подлокотник. Бирок жасаптыр ушундай. Канча деп атасың? 180 bin kam var. 180 миң. Nexia Nexia 2. Жөнөкөй, эч нерсеси жокпу? Hidravlikalar var. Гидравлика бар. Сигнализация да бар экен, а? Sinyalize var. 2011 1.5. Ходовой моторлар законный. Ходовой моторлору жакшы болду экен. Туманниктер дагы бар айтмакчы. Ошо мини туманниктер. Дагы Nexia 2 2009 1.5 190 миң сом. Hacı. Так. Бунда деле алдыңкы айнектери самодельный электрокөтөрүш кылынган. Гидравлика барбы же жокпу? Жок. Жок экен, а? Монитор бар, камера койдуңар, койбодуңар? Камера койсо, монитор бар экен. Ушундай көрүнүштө. Лантөрели. Nexia 2 дагы. Эки миң сегиз 1.5 газ бензин 180 миң сом. Так, бул да жөнөкөй эле комплектация окшойт, а? Жөнөкөй эле экен. Анан көбүнчө жаңыдан көрүп аткан көрүүчүлөрүбүз ушундай суроолор пайда болот. Чекеден эле тарта бербейсиңер деп. Мага деле жакшы болот эле чекеден тарткан өзүч, ишиме да жеңил. Бирок баасы такталган унааларды көрсөткөнгө аракет жасаймын. Себеби эң кызыктырып турган бул баасы. Ушул видеону көргөнүңүздөрдүн себеби. Унаалар канча болуп атат, канча деп атышат. Ошондуктан бир машинаны көрсөтпөй калсак, анын себеби ушул болот. 1998 жылы чыгарылган Корея Lanos 1 135 миң сом. Кондиционер, электропакет, электрокүзгүлөр, барды тең бар туманниктер. 776 222 345 номеринде ээси. Так, могу жерде Nexia 2 Россия транзит номеринде широкий туманниктер. Андай дискаларда. Так, комплектациясы 1.5 мотор, гидравлика жок. Газ бар окшойт, а? Газ редуктору мына жерде турат. Кондиционер дагы жок. 2009 1.5 баасы канча болуп атат? 180 миң. Мынандай өздөрү да самодельный электрокөтөрүш кылыптыр. Төртөө тең иштейт, а? Мынандай музыкага подиумдар жакшы, динамик стейт деген ушундай динамикаларды турат. Бул жагында ушундай курулган окшойт эле. Эми жеңил жеген экен да. Так. Кете берели. Силер канча деп атасыңар? 170.
Бұл да туманниктерде. Қимылдатқышын көлемі 1.6. Так, бұнда да гидравлика жоқ, кондиционер жоқ. 2008. Электропакеткен. Подлокотник қойылған. Дөңгелектері алдыңқылары қышқы, арқанқылары жайқы. Төртен тең протекторлары жақшап алды. Ланос 1. Ассаламу алейкум, қаншада отасыңар? 150 мың. Корея екен, а? 1999, 150 мың сом. Телефоныңарды не атайынлы жазбадыңар же айтып қояр әлі? Қанша? 222 52 26 13, а? Тұрайт. Да, Ланос. Nexia 2 2004 1.5 155 мың сом. Так, жоқ, бұл Nexia 1 ғой. Торпедасы Nexia 1 деп тұрады. Көрініші Nexia 2. Chevrolet Lanos, Украина. Қаншада отасыңар? 200 мың. Айдоочуда коопсуздук жаздыгы бар. Гидравлика бар же жок? Бар екен. Айректери жөнөкөй айланмада көтөрүлүп түшүрүлөт. Корректировка фар. 2006. Ушундай Lanos. Так, авантелерди азыр издеп көрөйүн. Себеби сурагандар болот. Ошентип эле койгонум. Мына боло турган баасын эле айтып коюп атат. 145 мың сом. Туманниктер бар. Nexia 1 2006 1.5. 100. Так. Салонун көрсөтөйүн. Электропакет, кондиционер жок. Гидравлика барбы? Гидравлика бар. Колго тээр баасы 145 мың сом. Мотор коробка жакшы, а? Анан мол жерде Hyundai Avante 1 1995 1.5 баасы сүйлөшөбүз деп жазып койгон. 779 18 27 17. Эси отурат окшойт. Канчада отасыңар? 130 мың. Электро күзгүлөр, гидравлика, кондиционер, подлокотник тагы бар. 130 мың. Lanos 1 Корея. 1997 механика. 130 мың сом. Hyundai Avante 2. Esi келген жоқ окшойт, дөңгөлөгүнүн жери чыгып кетиптир, бирок протекторлору жакшы. Төртөө тең жайкы ушундай эле. Ушундай Avante 2 турат. 1.6 так, немеси жазылган эмес экен жылы. 990 422 422 номеринде ээси. Так, могу жерде да бир Avante 2. Жок, бунда шада келсе маалымат кагазы да жок экен. Avante 1-ди көрсөтөйүн анда. 1996 1.5 есін байланыш номері. Видеонун башында айткандай, Labo мен Tico'da тартабыз дедик. Ушул Labo'дан баштайлы. Нарашка бар. 2013 газбы? Газ. 400 мың сом.
Ушунун жанында лабо, бул да нарашкасы бар. 1998 бензин болуш керек бул. 220 000 сом. Лабо. Ничи? Мына жакты көрсөтүп коеюн. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Иштер жакшыбы? 2014. Өзүңүздүкү эмне сатылдыбы? Бар. Жакшы. Кандайсыз? Буну канча деп атат? 450 сурап атат. 450 000. Бу жер жүргөн. Газ. Бул жакта жүргөн. Нарашка келди мына. Бул мынаки жаңы келген 2 күн болду дейт. Родной краска бар жер. Родная краска 2018 газ. Вагонда кандай абалда түшсө, ошондой эле алып чыккан. Свежий келген, на корейский наклейкаларда алын эле экен, Келген бойдон. Уже базарга алып койду. Жакшы. Ушундай. Баасын канча деп атасыз? 550 550 000. Кем бар? Кеми бар. О, Oldu. кәрсин аны бес жакка деген. Так, бунаки бул лабонда көрсөтөйүн. Кондиционерди жандырып алып, эси салкында отурат. Күн ысык айтмакчы. 30 градустан деле жогорудай сезилип атат. 2015 газ. Заводской каркасный ТНТ. Ассаламу алейкум, канча деп атасыңар? Жигит, канча деп атасың? Басы 580 кам. 580. Кондиционер жакшы эле иштеп атабы? Жакшы. Болду. Уйкуңду бузуп коюппуз. Мен жолы сотка чукулуп атканда көрүнүп калды эле, көрсө эс алып уктуп аткан экен. Так. Лабо канча деп атасыңар? 370 000. 2006 бензин. Андан кийин канча деп атасыңар лабо? 2014 450 000. 450 000 сом. Бул лабо канча экен, Канча деп атасыңар? 400 кеми бар. 2008 бензин. 400 000 кеми бар да. Канча деп атасыздар? 520 000. 2017 газ. Свежий перегон. Демек, каркасы барбы? ТНТ? Жокпу? Но рельсалар бар экен да. Ушундай турушунда. Ле сатылат. ДАМАЗ. ДАМАЗ азырынча бирөөнү эле көрдүм. ДАМАЗ 2 2004. Ушундай. 3-чү катар бар окшойт. Эми Тико жакка өтөлү. Мына Тикодан баштадык. 1998 коробка механика 140 000 сом. Ланжерон стойка бүтүн. Ланжерон стойкалары бүтүн дейт. Так. Жакшы сурайлы. 1998. Канча деп атасыз таксыр? 120 000 сом. Так, ушунун аркасында обалы жакшынакай Тико көрүнүп турат. Шуну көрсөтөйүн, мынакей спойлер, мынандай дискаларда экен. Дөңгөлөктөр төртөө тең жайкы, протекторлор жакшы абалда. Мынандай күзгүлөрүндө повторитель поворота. Мындай. Жакшы Тико десеңер ушу экен. Так, мына подлокотник, Спарктын рулю. Бул жакча мында койгон экен. Мындай селектор передачаныкыда Спарктык экен. Старт стоп. Мына
Старт, стоп. Мына капталды. Кайсы Машина кейдж каналы отуруштарда мынандай чехолдор кадалган экен, жакшынакай кожа ткань. Эми машина абалы жакшы, сразу эле көрүнүп турат. Лонжерон билбейм, бирок стойкалар мына бүтүн болуп турат. Лонжерондар да таза дейт. Эми баасын айтып коелу, канча болот? 200 миң сом. Түзүгө эле кемитесиңерби? 175'e beri 175 миңге бербедиңер. Сурады, а? Жакшы. Болду, мына көрдүңүздөр. Бирок чындыгында бул Тико кандай десем, абал өтө эле жакшы экен. Могу Тикону сурайлы. 2011, 2001 дегеним. Баасы канча деп атасыңар Тикону? 120 миң. Арзан Тиколор барбы? 100дөн кем айткан. Эми бар болуш керек. Бирок мен көрө албай атам, ал жерде баасы жазылган да бир Тико турат. Бул да бирок 120 миң сом деп жазылып турат. 1997 коробка автомат. 704 41 38 39 номеринде. Эси дагы ушунун жанында турган Тико. Мынакей 100 миңден азыраак арзаныраак айткан Тико 1995 80 миң сом. Телефон номер жазылдыбы? Же канча номериңиз? 500 01 09 34. Болду. Видеобузду жыйынтыктай берели. Дайыма эле ушундай лайк басып, комментарийге активдүү катышкан көрүүчүлөрүбүзгө терең ыраазычылык билдиребиз. Жазбагандар сиздер да жазып туруңуздар. Канчалык көп болсо ошончолук каналыбыз өнүгөт. Өнүксө биз да сиздерге кызыктуу маалыматтарды тартуулаганды мындай түрткү пайда болот. Ошондуктан аянбастан басып коюңуздар.